Саламатсыңарбы, балдар? Балдар, бүгүн бизде 2-класстын математика сабагы. Математика сабакка китебиңерди, дептериңерди, калем саптарыңарды даярдагыла. Балдар, биз бүгүн өтүлгөн түшүнүктөрүбүздү кайра эске салып алалы. Балдар, келгиле, ондуктарды атаардан мурда кичине болсо да өзүбүзгө жагымдуу маанай түзүп көңүлүбүздү көтөрөлү. Андыктан силер азыр ондуктарды атап жатканда санда канча ондук болсо, ошончо колуңарды чаап турасыңар. Он, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Азаматсыңар, балдар. Балдар, эми айткылачы, 45 санында канча ондук жана канча бирдик бар? Балдар, бул жерден биз боолонгон 4 ондук таякчаны көрүп турабыз. Демек, бул 4 ондук. Ал эми бул жерден, балдар, биз бирден таякчадан 5ти көрүп турабыз. Демек, балдар, бул жерде 5 бирдик бар экен. 45 санында 4 ондук жана 5 бирдик бар экен. Азаматсыңар, балдар, мен силерди туура тапты деп ишенем. Балдар, чамалуу деген сөздү биз турмушубузда кездештирдик беле? Кайсыл учурда чамалуу деген сөздү турмушубузда колдонуп келебиз? Кана анда эмесе эсиңерге салгылачы. Балдар, анда эмесе төмөндөгү сүрөткө көңүл бургула. Бул сүрөттөн биз 10 чакты бала мектепке бара жатканын көрүп атабыз. Демек, балдар, бул жерден биз так санын айтпастан 10 чакты деп чамалап атабыз балдардын санын. Ал эми кийинки сүрөттө биз 15тей бала автобуста келатканын көрүп жатабыз. Бул жерде дагы биз балдардын санын так айтпастан чамалап айтып атабыз. Ал эми бул сүрөттөн 10дой бала ырдап жатат. Демек, балдар, чамалуу деген сөздү биз дайым эле турмушубузда колдонуп келет экенбиз, Азаматсыңар, балдар. Анда эмесе, балдар, чамалуу деген сөздүн мааниси, чамалуу, балдар, бул санды так эмес, жакынкы ондукка чейин тегеректеп айтуусу. Балдар, анда эмесе бүгүнкү биздин сабагыбыз 100гө чейинки сандарды чамалоо экен. Силер бүгүнкү сабакта объекттердин же адамдардын 100гө чейинки санын ондуктарга жакындатып чамалоону үйрөнөсүңөр. Балдар, бизге карточкага сандар берилген. Ушул карточкадагы сандарды чамалоодо биз биринчиден эрежени эсибизге салып алышыбыз керек. Эгерде сандын бирдиги 1ден 4гө чейинки сан болсо, анда ал санды өзүнөн мурунку ондукка чамалайбыз. Эгерде сандын бирдиги 1ден 5ден 9га чейинки сан болсо, анда биз ал санды өзүнөн жогорку ондукка чамалайбыз. Анда эмесе келгиле, балдар, 34 санын чамалайлы. 34 санындагы 4 бирдик бул өзүнөн мурунку ондукка чамаланат. 30дай. 89 санындагы 9 бирдик өзүнөн жогорку ондукка чамаланат. 90дой. 20
70дей. Элүүдөй. Ондой. Келгиле анда бул жердеги себеттеги алмаларга көңүлүбүздү буралы. А себетинде 10 алма бар экенин көрүп турабыз. Ал эми Б себетинде канча алма бар экенин билбейбиз. Биз ушул Б себетиндеги алмаларды чамалайлы. Балдар, силердин оюңарча ушул Б себетинде канча алма бар деп ойлойсуңар? Силердин жообуңардагы 20дай болду деп ойлойм. Ал эми балдар, бул жерден биз эмнелерди көрүп турабыз? Азаматсыңар балдар. Бул жерден биз карандаштарды көрүп атабыз. Эми балдар, ушул карандаштарды санабастан чамалап санын көрөлү. Ан үчүн балдар, биз ушу сандарды ондуктарга тегеректейли. Балдар, карагылачы, биз карандаштарды ондукка тегеректегенде, бул жерден биз 2 ондук болгонун көрдүк. Андан башка дагы 3 карандаш бар экен. Демек, карандаштардын саны 23. Балдар, Мирбек өзүнүн канча шариги бар экенин билгиси келет экен. Ал өзүнүн менде 40тай шаригим бар деп чамалап жатат. Келгиле балдар, анда Мирбекке жардамдашалы. Мирбектин канча шариги бар экен? Балдар, Мирбек өзүнүн шаригинин сандарын билиш үчүн ал шариктерин ондон кылып топтоштуруп жатат. Келгиле жардам берели Мирбекке, биз дагы ондон топтоштурганга. Балдар, Мирбек шаригин ондон топтоштургандан кийин анда 3 ондон болгон топ пайда болду. Андан башка дагы Мирбектин 7 шариги бар экен. Ошондо Мирбекте 37 шарик болду. 37 саны балдар 40ка жакын болгондуктан Мирбектин чамалоосу туура экен. Балдар, биз балдар ойночу жайда көптөгөн кыздар балдар ойноп жүргөнүн көрүп атабыз. Анда балдар, келгилечи, ушул балдар ойночу жайда канча балдар кыздар бар экенин өзүңөрдүн парталашыңар менен чогуу эсептегиле. Балдар, мен силердин жообуңар 25 болду деп ойлойм. Бирок балдар, силер парталашпаларыңар менен кандай ыкманын негизинде, кандай жол менен ушул 25 санын ала алдыңар? Силердин жообуңар туура болдубу? Бири-бириңер менен оюңарды бөлүшкүлөчү. Балдар, биз бул аквариумдан балыктарды көрүп турабыз. Анда эмесе балдар, өзүңөр канча балык бар экенин чамалап көргүлөчү. Ооба балдар, бул жерде биз ондон топтолгон 3 топту көрүп турабыз. Андан башка дагы аквариумдун ичинде 3 балык сүзүп жүрөт. Анда биз 30дай балыкты көрүп турабыз. Эгерде балдар биз балыктардын так санын билгибиз келсе, 3 топ толгон 10дой балык бул 30 деген санды билдирет. Андан башка дагы 3 балык көрүп атабыз. Демек, балыктардын так саны 33 экен. Азаматсыңар балдар, силердин дагы жообуңар ушундай чыкты деп ойлойм. Балдар, бекзатта көп магнити бар экен.
ошол бекзат канча магнити бар экенин санын билгиси келет экен. Анда келе балдар, бекзатка жардам берели. Бекзаттын канча магнити бар деп ойлойсуңар? Карап, божомолдоп, чамалап көргүлөчү. Балдар, бекзат өзүнүн магнитин сандарын билгиси келип, ал магнитин ондон бөлүктөргө бөлүп жатат. Бекзат өзүнүн магниттерин ондон топтоштуруп бөлгөндө, анда 4 топ пайда болду. Андан башка дагы бекзатта 6 магнит бар экен. Анда балдар, бекзаттын 46 магнити бар экен. Балдар, силердин чамалооңор ушул 46 санына келдиби? Ооба балдар, демек бекзатта 50дөй магнит бар экенин көрдүк. Балдар, келгиле анда эмесе оюн ойнойлу. Оюндун шарты төмөнкүдөй болот. Кутудан 2 колдоп бир нече кубик аласыңар. Канча кубик алганыңарды эсептебей туруп, чамалап көрөсүңөр. Алган кубиктерди санап чыккыла. Кимдин чамалоосу туура болсо, ошол бала утушка жетет. Балдар, биз бүгүнкү сабакта эмнени үйрөнө алдык? Чамалоо деген сөздүн маанисин түшүндүңөр. Объекттердин же адамдардын 100гө чейинки санын чамалоону билдиңер. Ондуктарга жакындатып чамалоону үйрөндүңөр. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен соңуна чыкты. Саламатта калгыла. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Мен бүгүнкү 2-классынын математика сабагындагы 100гө чейинки сандарды чамалоодо Кембриждин математикасындагы 4 бөлүмдөн турган 8 өзгөчөлүктү сабагыма камтуу аркылуу математикалык ой жүгүртүү методикасынын негизинде сабагымды уюштура алдым. Өзүңүздөр көргөндөй эле жогорудагы ВВО методикасын колдонуп, балдардын мурдагы алган билимдерин эске салып, сандарды же объектилерди чамалоого багыттоочу суроолорду берип, аларды жаңы түшүнүктөргө алып келдим. Анда КГА ыкмасынын негизинде сүрөттөрдү пайдаланып, тапшырмаларды аткартууда багыттоочу суроолорду берүү аркылуу машыктырып, ошондой эле балдарды жупта иштетүү аркылуу сабагымдын максатына жеттим. Силерди терең урматтоо менен Бишкек шаарындагы номер 35 жалпы билим берүү мектебинин башталгыч классынын мугалими Акунова Жүзүмкан Асанкалыевна.